Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Ооруктам айылы бул өрөөндөгү климаттык шарты катаал келген эң эле алыскы аймактардын бири болуп саналат. Анткени менен бийик жерде жашаган адамдардын деңгээли дагы бийик болот дегендей, ушул бир үч элдин башын кошкон алакандай айылдан да эл алдында ак кызмат өтүп, төбөсү көрүнгөн инсандардын суурулуп чыгып жаткандыгы кубанарлык көрүнүш. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Садыркул Нурманбетов агайыбыз дагы балалыктын бактылуу күндөрүн ушул жерде өткөрүп билим алып, келечегине жол ачкан экен. Менин балалык кезим ушу Нарындын эң башындагы алыскы айыл Ооруктамда өтүп калды. Мен төрөлгөндө эле ошол жакта төрөлүп, атам мугалим экен, биринчи орус ченге мектеп салып, барып орус ченде жашап калганбыз. Ошол Ооруктамда балалык кезим өттү. Эми Ооруктам ал мезгилде абдан биягы менен дагы, ар жагы менен дагы машина жол жок. Только ат жол, транспорт каттачу эмес, свет жок болчу. Бирок элди ошол мезгилдерде саясат ушул советтик доору эле элди окутуп билимдүү кыла деп. Мен биринчи класска киргенде менден жашы өтүп калган 5-6 жаш улуураак ошол жакта малчынын балдары мен менен кошо окуп калды. Бир класста 4-төн 5тен эле бала болор эле. Ошолор окуп алар окуганды, жазганды үйрөнүшчү. Атамды окутуп калды. Бир 4-5 мугалим бар эле. Барып окутуп калышты. Ошол Ооруктам айылы ал кече менин эсимден кетпейт. Бул ушундай бир Нарындын касиеттүү жерлеринин бири. Нарындан ушу 100 километрге чукул алыстыкта турат. Өзүнчө бир ээн чөлкөм. Накта кыргыздын эли, нукура калк, кыргыздын салт санасы ошол жакта сакталып десек болот. Анткени ал мектепте эл окуп, ошол жерде сакалдуулар, ак сакалдардын сүйлөгөн сөзү, ошол жердеги элдин кулук мүнөзү такыр башкача эле. Бир үйгө конок келсе, ошол үйдөн жалпы эл бар болгону 10 чакты түтүн эл бар эле, анан тегерегинде малчылар болор эле. Анан советтик доордо кийинчерээк ошо ирилешип баштап, бул жерде колхоздордун малы эки чарба болуп, биягы Ленин колхозу эле, тиягы Ждан колхозу. Барып бир 40-50 чабандар, малчылар барып ошол жака кыштап жүрүштү. Анан ошонун балдары барганда кийинчерээк өркүндөй баштады. Советтик доордо мектеп 7 жылдык болду а дегенде. Андан 10 жылдык айланды, больница ачылды. Аченде анда свет жок, байланыш жок, рация деген бар эле, рация менен радистер барды. Анан паздыршын управление деп ошол жайыттарды башкармалыгы ачылып ошол жерде иштеп туруп калышты. Магазин жок эле, дүкөн жаңы ачылды. Анан больница ачылып, алгачкы фельдшер, врачтар бара баштады. Анан советтик доордун бир артыкчылыгы ошол жактагы элди алыскы немелерди. Советтик доордо ушундай бар экен. Санавиация деген бар эле, элдин ден соолугун карап кыдырып турчу. Анан ошол мезгилдеги бийликтин күчүнөн ошо машина каттабаса да самолеттор менен ошол жака дүкөн ачып, малчыларга керектүү кийим кечек, товарларды ташып турду ошол. Анда Андыва деген самолеттор бар эле, кош канат, ошолор менен алып барып турду. Анан биз биринчи жолу ошол Ооруктам мектебинен биринчи жолу кинону ошондо көрдүк, артистти. Анткени ошол мезгилдеги обком секретары, райком биринчи секретарлар барып, кой бул алыскы жерге кино жиберели, артист жиберели деп атактуучу анда Сейит Казандыбековдор, Шералиевдер, Досмамбетовлар барып ошченге концерт беришип, анан кино барып кино койгондо мектептин кичинекей залында бир комнатта кино коюшту. Ушуну эл абдан кызыгуу менен көрдүк. Анан кийин өркүндөй баштап азыр свет да барды, биягынан жол да салынды, балалык мезгили ошол жакта өттү. Андай мен 6-класска чейин ошол жакта окуп, атам мугалим эле Каракужурга которулуп калып, Каракужурда жашап калдык. Каракужурдун башка жер көчкөдө. Анан мен Каракужурдан 7-классты бүтүп келип эле шаардагы Токтогулдан 8-9, 10, 11-классты бу Токтогул мектебинен бүттүм. Жаштайынан зээндүү чоңоюп, жакшы окуп, келечекке умтулуп, бийик максаттарын алдыга койгон каарманыбыздын барган сайын өзүнүн жөндөм шыгына жараша эмгек жолуна кадам койгон эшиги ачыла баштаган. Эми ал мезгилдеги окуу, ал мезгилдеги таалим тарбия деген ушунча жакшы эле. Ушул жерде Нарын шаарында ошондо борки этаждамдар жаңы курула баштады. Эми тартиптин бардыгын ушундан көрүңүздөр. Чилдеде ушул борки 64 этаждамдар Нарындын кирпич заводунан алып, ошол жердеги курулушчулар өзү Чилдеде курган көзсүзгө көрүнүп турат. Анан мына шаар ошондо өркүндөй баштады. Шаарда бар болгону ошондо 3 эле мектеп бар болчу.
номер 1 мектеп Токтогул, номер 2 Чкалов, анан Киров мектеби деген бар эле. Кировдо кийин ачылды. Азыр 10 чакты мектеп бар, 10 мектеп бар. Мына өркүндөп элибиз өсүп келатат. Атам ушу мен төрөлгөндө, мен 47-жылы төрөлдүм. 46-жылы барып, биякта районунун буйругу менен барып ошченде мектеп ачасыз, мектепти өзүңүз салыңыз, эл жардам берет деген экен. Ошо оруктанда жакшы нарктуу кишилер бар эле. Алсейтов Абышка деген киши, Алымбаев Токой деген кишилер бар эле. Ушул кишилер эл жардам берип, өз күчү менен мектеп салышкан. А дегенде 4 комната эле кыргызча баягы сокмодон салынып, анан тересеси салынып, тересеге айнек жок. Атам ошол айнекти нарындан кестирип алып атка жүктөп алып барып салган деген эл айтылат. Анан атам ошондо мектепти жаңы ачкан экен. Ошол мезгилде элдин ушунча мыктылыгынан, ушу азыр дагы ойлосок, элдин патриоттук сезими. Анткени оруктамда машина барбагандан кийин тактай жок. Тактайды ичинде карагай өсөт, карагайды кыйып келишип, мугалим элдин күчү менен мугалимдер дагы. Анан ошолор кол менен чаап, парта жасап, кол менен чаап, доска жана башкалар жасаган, скамейка жасаган мен өзүм бала кезде көрүп калдым. Анан атам көп жыл мугалим болуп иштеп, алгачкы агартуучулардан болду, мектепти салды. Азыр ошо Орукта мектебинде атабыздын, агабыздын аты коюлду, Алсейтов Абышка деген киши. А кишинин эмгеги зор, ошол айылды түптөгөн, жол салдырган киши, айылга көп кам көргөн киши болчу. Атамдын аты ошо мектептин усулдук кабинетине коюлду. Ачеңге ошо эмгектерин, ошо мезгилде алган сыйлыктары жөнүндө анан сүрөттөрдү чагылдырып, атайын бурч уюштуруп берип келдик. Биз өз күчүбүз менен ошо мектепке дагы кичине спонсорлук жардам бердик. Мебель жетишпейт экен, мебель, стулдарды, шкафтарды жасап барып бергенбиз, туугандар чогулуп алып. Анан азыркы мезгилде ошол турат. Азыр мектеп абдан азыркы абалда, современный абалда иштеп жатат. Биз жылына бир барып көрүп келип турабыз. Канча бир туугансыз өзүңүз? Мен 9 бир тууганмын. 9 бир тууган экинчиси мен. Улуу агам бар эле, киши өтүп кеткен. Калгандарыбыз Кудайга шүгүр. Калган бир туугандарыңызга өзүңүз жол көрсөтүп, камкор көрдүңүз да. Эми мен шаардан Токтогулдан 11 классты бүткөндөн кийин эле 10 класс беле, 11 класс? 11 класс болчу ошол мезгилде. Нарын бу педучилищесинде 1 жылдык курс ачыла калган. Анткени райондо орус тил мугалимдери жетишпейт эле. Ошо орус тилдик мугалимдер даярдаган 1 жылдык курсту окуп эле 19 жашында мугалим болуп калдым десем болот. 66-жылы. Каракожурдун ошо жер көчкү мектебинде. Жер көчкү баштооч эле класс болчу. Баштарыс класска орус тилинде сабак берип иштеп калдык. Анан ошол иштегенде билимди жогорулаталы деп Караколдогу Пржевальскийдеги, анда мурда Пржевальский деп аталчу, пединституттан барып орус тили адабият факультетин сырттан окуп бүтүрдүм. Ошол жакта Каракожурда жер көчкү мектебинде 4 жыл иштедик, Лакол мектебинде 3 жыл иштедик, 7 жыл мугалимдик тажрыйба менен эле ошол мезгилдерде биз баягы айылдык комсомол уюму деген бар эле. Комсомол уюмун жетектечү элек. Анан комсомол уюмун жетектеп, ушу Нарынга келип, Нарында коомдук жумуштарга катышчу элек. Ореки кең саста мугалимдерди бүт бойдон жыйнап, кең саста коомдук малга деп чөп чапчырганда чөпкө келип иштегенбиз. Анан ошондо райком секретарына бир өзүмдүн оюмду айтып калгам. Мугалимдерден эмнеге коммунисттик партиянын катарына кабыл албайсыңар деп. Анан ошондо Асимжан Асанаев деген секретар бар эле. А киши жок алабыз деп туруп, сөзүнө кандайдыр бекем турганбы, 1-2 айдан кийин эле менин айткан экен, мен келип партияга кандидаттык өтүп калдым. Анан партияга мүчөлүккө кандидаттык өткөндөн кийин 1 жылдан кийин эле, жок, жарым жылдан кийин эле комсомолдук ишке өттүк. Анда бу педагогикалык окуу жайындагы комсомол уюму жалаң комсомолдор окутчу, райкомдун укугундагы направо райкома деп койчу, ушул комитет комсомолунун секретары болуп иштедим. 1 жыл иштегенден райкомго өтүп райком тарабында иштеп калдык. 40 жаштык курагы сайыз учуруна туш келген агайыбыз ошол замандын шарданы менен темирдей тартипти бекем сактап, ар ички жоопкерчилик менен мамиле кылуу, мекенчилик сезимди бек сактоо мүнөзү дагы өзгөчө калыптанган. Райкомдо иштеп жүргөн жылдары 1 жыл кинофикацияга директор болдум, андан кийин инструктор болдум 1-2 жыл. Анан ошол жылдарда дагы мени ошол райком секретары кандайдыр бир жол менен сиз райкультураны жетектеп иштеп бересиз дегенде мейли деп, анда жаш мезгилибиз эле райкультурага, Нарындын райкультурасынын жетекчиси болуп 7 жыл иштедим. 7 жыл жаман иштеген жокпуз. Ал мезгилдеги эмгек жол
мына азыр деген башкача, ал мезгилде партиянын тушунда тартип ушунча экен. Бизде дем алыш деген 6-күн деген болчу эмес. Талап катуу. Ушул жерден ар бир малчынын үйүнө концерт коюп, агитпоезд дегендер уюштурулчу. Агитпоезддин составында маданият кызматкерлери, соода кызматкерлери, врачтар, анан эң башында агитатор, пропагандист, лекторлор деген турчу. Ага райкомдун жооптуу кызматчылары катышып, Аксайды, Оруктамды, Кара Кужурду, Арпаны кыдырып, алыскы малчыларды кыштоолорду. Андан сырткары ички кыштоо жайлоолордо айыл чарба кызматынын убагында сак малчыларды, чөптөгүлөрдү, саанчыларды бүт тейлеп турчубуз. Ар бир сарайга, ар бир малчы турган жерге концерт, китеп жетпей калбасын деген сөз болчу. Биз китеп маданият тармагында китепкана деген чоң тармак болот. Ушу көчмө библиобус дегендер чыккан. Китепти салып алып ар бир чабанга газета, көчмө китепкана, ар бир чабанга китеп берип кызыгуучулар. Анда азыркыдай телевидениелер көп жайлы элек болчу. Азыркыдай мобилдик телефон байланыш жок болчу. Элдин китепке кызыкчылыгы, элдин жандуу концертке кызыкчылыгы, кино кызыкчылыгы абдан жогору эле. Биз ошондо кино менен, концерт менен тейлеп ушундай иштедик. Андан сырткары партиялык тапшырма деп койчу. Ар бир чарбага уполномочен кылып бекитип койчу. Ошо чарбанын жумушу менен көп иштеп жүрдүк. Ошол чарбада кемчилик болсо биз да кошо жооп берип калчубуз. Мына ар бир сак малына, тойтуна, сүтүнө, анан анда план деген бар болчу. Эт өндүрүү, сүт өндүрүү, жүн өндүрүү, малдын башы, төл деген ушундай пландарды аткарууда ошо чарба менен кош иштешип, ошолордун көрсөткүчтөрүнө түздөн түз жардам берип, кошо билип, анан райкомдун бюросунан дала иштеп турчубуз. Ооба, улуу ата мекендик согуштан кийинки кайра куруу мезгилинде башкалары сыяктуу эле Теңир Тоо жергесинде дагы ушул кыйынчылык өткөөл мезгилден өтүп кетүүгө маданият кызматкерлеринин эмгеги дагы зор болгон. Нарындагы андай иштерди уюштуруп, эл алдына жеткирүү Садыркул агай жетектеген жамааттын бирден бир милдети болгон. Светанын жолун жолдоп, эмгегин баалап, мына өзүнүн кызы Баян Болотовна, бул кызыбыз ушул жакшынакай ишти жүргүзүп келаткандыгын жайында да бир семинарда келип көргөнбүз. Бүгүн дагы ошого күбө болуп атабыз. Ошол мезгилде 91-жылдары коммунисттик партия жоюлуп калбады, союз тарап кетип билесиздер. Анан областтык маданият башкармасында жетекчи болуп иштеп калдык. Мына ушул мезгилде бизде көп орчун иштер болуп калды. Бореки мына кайра куруу мезгили болуп, эгемендүүлүктү алганда биздин тарыхый инсандарды чагылдыруу, биздин мурдакы салт сананы, айрыкча мурдакы тарыхый инсандар, баатырларды, адабият, маданият, искусство ишмерлеринин өмүр жолун чагылдыруу тапшырмалар көп коюлуп калды. Тарыхы болбой эл болбойт демекчи. Кыйырдан бери келе жаткан кыргыз тарыхы, ата бабалардын сан жарасы, бүгүнкү жана эртеңкиси деген суроолорго жооп издеп түйшөлүп келген агайыбыз буга чейинки аткарылган орчундуу иштерге дагы токтолуп өттү. 2006-жыл боло турган эле Соңкөлдү Манас жер деген чоң фестиваль өттүк Соңкөлдө. Ошол фестивалды өтүү бизге абдан, анда азыркыдай машина да жок, азыркыдай айлык төмөн, аз эле акча менен иштечүбүз. Анан өзүбүздүн патриоттук сезим менен театр, кино, маданият тармагы бүт неметип туруп, ошонун сценарийин жазып, ошонун жүрүшүн бүт бойдон азыркы областтык администрациянын жетекчилеринин көзөмөлдөсү менен бирдикте ошол Соңкөлдү Манас жер деген фестиваль өттүк. Буга ушул 25 миңдей эл катышты десек болот. Туристтер келип катышкан. Анан Россиянын президенти Ельцин учуп келген ошондо. Анан бизден анда президентибиз Акаев эле, Акаевдер өзү келди. Андан кийин биздин кыргыз элинин көрүнүктүү ырчы, композитор, белгилүү, атактуу музыковедибиз Муса Баятовдун үй бүлеи, Тайлак Баатырдын үй бүлеи өтүп калды. Мына ушуларда
биз ошолордун өмүр жолун чагылдырып Кыргыздын салт санаасын көрсөттү. Мына ушул дагы чоң иске түйшүгү оор болду. Андан кийинки жылдары Куйручук Баатырдын 145 жылдык, Куйручук Олиянын 145 жылдыгын өткөрдүк. Мында дагы ушул Куйручук Олиянды өткөндө албетте мында жумгалдык туугандар абдан чоң жардам беришти, жеңил өттү. Анткени ушу жумгал эл патриот эл. Өзүлөрү ушул демилге көтөрүп, өзүлөрү ошол демилге менен абдан жеңил өткөрдүк десек болот. Куйручуктун Олиянын биз Куйручукту куудул деп коюп атышпайбы? Бул куудул жөнөкөй эле киши эмес. Бул Куйручук атабыз Олия киши. Куйручук астын ала көрө билген, көз ачык киши. Куйручуктун батасы жерде калган эмес да, каргышы текке кеткен эмес. Куйручуктун жоруктары, мен ушу бала кезимде эле кандайдыр бир жумгалга баратканда Куйручук атанын эстелигине ушу кандай абалда болсо Куран окугум келе берчү да, Куран окуп өтүп турчубуз. Көрсө Куйручук ата Кыргыздын Олиясы экен. Анын бир сөзү бар Куйручук атанын: мен кетейин деген экен. Эмне болду деп эл жат тегерегиндер соолуп кетсе, батыштан бир чоң аламат келет, ушуну көрбөсөм болот эле дептир. Көрсө ошол 41-жыл согуш чыгарын билип 40-жылдын аягында кетип калган экен. Дагы олиялык ушул өз күмбөсүн өзү кастырып мүрсөсүн андан кийин кеткен. Мына Кыргызда ушундай тарыхый инсандар болгон. Тайлак Баатырды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кытайдык баскынчыларга, Кытайдын келген ошол мезгилдеги мурдакы доордогу Син империясынын жоокерлерине каршы туруп, аларды кырып, бирөө аман качып кеткен. Ошондон Тайлак Баатыр деди. Кийинки эле Кокон хандыгынын жоокерлери, сарбаздары келгенде ошолорду талкалап, Кокон ханын жигиттерин, Баатырын өлтүрүп койгон мына ушул Тайлак Баатыр болгон. Тайлак Кыргыз элинде көрсө ушундай атаптуу, даңктуу баатырлар чыккан экен. Атаптуу, даңктуу ырчылар, олиялар чыккан экен, көз ачыктар чыккан экен. Анан кийинки мезгилде Арыстанбек акындын дагы 170 жылдыгын өткөрүп калдык. Дагы бизге чоң жумуш болгон, театрлаштырган көрсөттүк ичинде театрлардын, маданият кызматкерлеринин күчү менен өтүлүп калды. Андан сырткары ошол жылдары коомдо кандайдыр бир өзгөрүүлөр, жаңылыктар болуп, тарыхый инсандарга, мамлекет тарабынан да көңүлдөр бөлүнүп, чоң көлөмдө, чоң масштабта өттүк десек болот. Ат жабыштар, улуттук оюндар, эреңиш жана башка көрсөтмөлүү бир жакшы иш-чаралар өттү. Ушунун баарында маданият кызматкерлери тике туруп иштедик. Мен ошол областтык маданият башкармасынын 91-жылы, анан жылдан 27-28 жылга чейин иштеп калдым. 25 жыл жетекчи болуп иштедим. Ушул мезгилдер менин эсимден кетпейт. Бүгүнкү ушул майрамдын катышуучулары, урматтуу калайыктар, бүгүн ушу биздин ушул Нарын райондук маданият үйүндө бир жакшы иш-чара өтүп атат. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бул болсо быйылкы жылы мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылынын алкагында уюштурулуп, анан маданият министрлиги аз бир көптүр көңүл бөлүп, ичине каржы бөлүп, райондук администрация көңүл бөлүп, ушул кароосуна өтүп атат. Биз кароосуна 3 номинация боюнча көрдүк, байкоордук. Анан эстрададык, анан акыл бакат. Эң негизгиси ырдагым келет менен дегенде ушу ыргат биз басым жасадык. Ушул жылдары Нарында өзүңүздөр жакшы билесиздер, Манас Урк театры чыгып калды. Манас Урк театрында албетте биздин кыргыз эл акыны, кыргыз эл драматург белгилүү Манасчы Табыл Дактановдун кыргыз эл артисти эмгеги зор ошо киши даярдап калды эле. Анан даярдап калып, бул райондук маданият бөлүмүнүн базасында чыгып калган. Өрнөктүү өмүр кечирип, басып өткөн жолу, ак эмгеги менен башкаларга жол көрсөткөн агайыбыздын жакшы иштерине, ийгилигине дайыма жардамын аябай жанында жүргөн жубайынын эмгеги чоң. Абышкан менен баш кошконубузга 54 жыл болуп калды. 71-жылы баш кошконбуз. Анан мен өзүм болсо ат башынан Калин айылынан 8ге дейин окуп, балалыгым көпчүлүгү ошол жакта өткөн. Андан кийин Бишкектен 8 жыл болгондуктан Бишкектен бүттүм. Анан Бишкектен бүтүп Бединска тапшырып, ал кезде оорураак эмес беле. Анан
кайра бияка келип окуп калдым. Нарындын мед училищесин аны бүтүп алып анан Абышкан менен таанышып, анан Кара Ужурга барып туруп калдык. Анан 4 балалы болдук. 4 баланын эн атасы болдук. 4 баланы тарбиялап өстүрдүк. Балдарымдын баары жогорку билимдүү. Асты 4 билимдүү болуп калды. Арты 2 билимдүү баары. 2 билимден 2 кесиптин ээси болду. Анан эми ушунун баары атабыздын камкордугунан келип чыгат да. Атабыз үй бүлөсүнө аябай жакшы камкор ата, жакшы адам, ак көңүл, иштенчил, природаны жакшы көргөн адам. Жаш кезибизде баш кошо ошо Кара Ужурда жүргөндө эле, баягы жумуштан келгенде эле жүрү тияк бияка басабыз деп эле ошо Кара Ужурдун тоолоруна чыгартып, ара бери чуркатып, ушинтип эле эмете берчү да. Анан мунун ою менен болуп эле ары чуркап, бери чуркап анан келчүбүз. Жылдар өттү, балдарыбызды жакшы тарбияладык. Анан Нарынга ошо кезде партияга өтөт деген бар эмес беле. Анан Кара Ужурдан партияга өтүп анан бу Нарын шаарына келип анан комсомолдон иштеп калды. Комсомолдон анан кинофикация деп бар эмес беле, ага директор болду. Андан кийин эле райком партияга өтүп, заводдел болду. Анан эми мен деле колдон бар дечи бу жерде. Анан жумуштан келгенде мен деле кошо чуркап иштеп жүрдүм. Мен деле ошо Абышкан 53 жыл иштесе, мен 50 жыл иштептирмин. Кошо чуркап, кошо эметип жүрүп анан Сиз медицина жаатында? Медицина жаатында 50 жыл иштептирмин. Анан ошентип балдарыбызды жакшы тарбияладык, жакшы өстү, жакшы тарбия берди. Анан ушунун баары атабыздын тарбиясынан деп ойлойм. Мен деле тарбиям чоң, Абышкама колдом чоң дегендей жакшы. Анан ошентип эми түтүн булатканыбызга 54 жыл болуп калыптыр. Ошо Абышкам өтө кыймылдуу киши, жөн жатпайт, ары бери басат. Ушу тапта дагы эртең менен эрте туруп алып, саат 6-да 5-те турат дагы велосипед тебет. Мен болсо басам жөө. Бир жерде 28 жыл иштептир культурада. Бир жерде. Анан эми жакшы иштеп келди. Жеке эле балдарына тарбия бербестен кайнатабыз болсо атабыз 60 жашында эрте кайтыш болуп калган, мугалим болгон. Анан мен барган жылы эле кайтыш болуп калган. Анан 9 бир тууган. Ошол 9 бир тууганды окутуп, карындаштарын, инилерин баарын окутуп, анан кайра турмушка берип, жайгаштырды. Улусунан кийинки турмушка берип, анан ошонун баары, түйшүктүн баары Абышкандын мойнунда болду. Анан бир туугандарынын баары аябай байкеси менен сыймыктанып турушат, сыйлап турушат. Анан жылыга чогулабыз баарыбыз. Бир туугандар менен чогулуп, тияк бияка чогулабыз. Анан байкесин аябай сыйлашат, байке деп турушат. Байкеси атасы эрте кайтыш болгондон кийин ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп калды аларга деле. Жеке эле балдарыбызга эмес, бир туугандарына да ушундай камкордук кылат. Сен мен дешкен жокпуз. Жакшы эле жашап келатабыз. Анан эми анча-мынча касан аяк кагылышуу деле болот го. Анан жаш кезде бул аябай ак көңүл да. Биринчи бул сүйлөчү. Анан эми сөз көтөрө албай баратып, бул көбүрөөк мындай эркелейт. Анан биринчи мен сүйлөп мындай эметип алам да. Азыр ушу тапта эркелеп калды. Эне атанын тилеги эле ошо турбайбы? Балдарым, неберелерим, жээндерим, бир туугандарым деп аябай тилек тилейт да, ушу улардын ден соолугу чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, иштерине ийгилик болсо деп тилейбиз. Анан эли журтубузга тынчтык болсо экен, эли жерибиз бир апаттан алыс болуп, жергибизге тынчтык болсо деген тилек да.
өлкөбүз өнүксө дейбиз, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссө дейбиз. Анан эми тияк бияка мына жана балам айтып кетпедиби? Балдарыбыздын, кыздарыбыздын арты менен тияк бияка көп тияк бияка чыктык. Чет өлкөлөргө чыктык. Турцияга көбүрөөк барып эс алдык. Андан кийин ашкам деле тияк бияка командировкага Кытай, Сытай, Турция тияк бияка барып жүрөт. Анан Израилга да барып эс алып келдик. Европаны кыдырдык. Анан Америкага да барып келдик. Америкада дагы 1,5 ай жүрүп, Американын турмушун, тияк биягын көрүп келдик. Америка аябай мындай жакшы өнүккөн эл экен. Аны көрүп алып дагы биз да Кыргызстаным дагы, кыргызыбыз дагы, эл журтубуз дагы ушундай болуп өнүксө, өссө деп барып аябай суктанып келдик. Ошо кызыбыз болсо Американын университетинде иштейт. Анан жолдошу дагы ушундай сыймыктанып, ушу Кыргызстандан келип сен университетке конкурс менен өтүп кеткениңе мен ыраазымын деп. Анан ал кызыбыздын эмгеги бир эмес 3 университетти бүттү Кыргызстандан. Үчөөнү тең кызыл менен бүттү. Ушундай аракетчил кыз бир кызыбыз. Андан кийин Израилга барып 3 жыл иштеп, окуп дагы, анан бияктан чет элдик уюмдар менен иштечү эле. Анан тияка барып, анан экономист, бухгалтер болуп калдым деп күлөт. Анан азыр университеттин экономика, бухгалтерия жагын тейлейт. Конкурс менен өтүп, жакшы жашап атат. Күйөөсү аябай сыйлап турат. Биз барганда аябай сыйлап, жер сууну баарын көргөзүп, отпуск алып алып, бир топ жерди көргөздү. Күйөө балабызга да ыраазыбыз. Азыр Үйдө отурганда деле жөн отурбайбыз. Анча-мынча агыротубуз бар. Анан нарында эмне өссө ошонун баарын айдайбыз, сермектейбиз. Бүт агыроттон, майда чүйдөнүн баарын агыроттон жасайбыз. нарында деле өсөп турбайбы? Бүт өсөт. Помидор мына могу жерде силерге берип аткам. Эми алып Бул саласыңар. эми тиги жалкоонун сөзү экен да, демек нарынга бышпайт деген. Бүт бышат. Эч ким айдай электе тиги мен тиги роза гүлдү айдагам. Мындан бир 20 жыл, 30 жыл. Анан ушу нарынга гүл өсөтпеген деп ары бери өткөндөр агыротты карап мынтип кетишчү. Анан азыр элдин баары айдап калбады. Анан жер жемиш деле өсөт экен. А дегенде тиги неме айдагамыз, жанагы груша өлгөндөй чыккан. Анан нарында бирде суук, бирде неме болуп атып, анан 2-3 жыл мөмө берип эле анан үшкө алдырып алдык. Бүт эле чыгат экен. Кысылча айдайбыз, чеснок айдайбыз, сабиз айдайбыз. Бадыраң помидор деле чыгат. Бадыраң помидор чыгат. Ошо быйыл помидорубуз аябай жакшы берди. Бир ай, 2 айдан бери ошо помидорду жеп. Кичине анда эрмек кылат экенсиңер, Эрмек кылабыз. Кичинекей чакан агротубуз бар, кичинедей. Айда ошо базарга барбайбыз да, кичинеден. Кеч күзгө дейт ошону эрмекти жейбиз. Келин болсо мына улуу келиним, эжесинен кийинки келиним аттаганда эле чогуу турабыз деп айттык эле. Ошондон бери 24 жыл болду. Чогуу туруп атабыз. Сен менин дешкен жерибиз жок. Тегүү болуп мындай баркыбыз кеткен жок. Бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибизди түшүнөбүз. Көз карашыбыздан эле байкап, бири-бирибизди түшүнүп калабыз. Анан эми ушу келинимизге ыраазыбыз. 24 жылдан бери азыркы жаштар бөлүнөбүз, кетебиз деген жаштар көп го. Бирөө келинге наразы болсо, бирөө кайненеге наразы болуп эле телевизордон сүйлөп эле атпайбы. Анан андай болгон жок. Аттыгандан бу дагы келин дагы тарбиялуу жердин кызы. Таятасы болсо жана жазуучу Жунай Мавляновдун жээни бир тууган. Ошол үйдө тарбия алган, таятасынын колунда тарбия алганан бизге келин болду. Эне атасынын арында турат, жакшы жердин кызы, тарбиялуу. Ошон үчүн мындай жакшы туруп атат го деп ойлойм. 3 балалуу болду, 3 тең эркек. Анан 3 тең жакшы окууну бүтүп, жакшы окуп атышат. Асты иштеп атат, балдарымдын асты. Балдарым менен, кыздарым менен сыймыктанабыз.
Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы буюрса. Аркалаган кесибим эл арасында агартуу менен маданият иштери болгон менен алгач бул ишти үй бүлөмдөн, балдарымдан баштадым дейт Саадан ага. Чынында эле балдарына туура багыт бергендигин, алардын иризиге жетип, эл кызматын аркалаганга чейинки турмуш жолунан баамдоого болот. Биз сыймыктанабыз. Себеп дегенде мен сыймыктанам ушундай үй бүлөдөн, ушундай атадан тарбия алдым деп. Мына мен жашым 50-ге келип калды. Өмүр бою ушу атабыз менен чогуу жашап келатабыз. Бизге жакшы тарбия берди. Төртөөбүз тең жогорку окуу жайларды бүтүп, ар кимибиз ар кайсы кесиптин ээлери болуп, эмгектенип келатабыз. Мен өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, биякта коомдук фонддордо иштейм. Көбүрөөк ушу айыл чарба багытында иштейм. Дыйкандарга мындай багыт берип, дыйкандарга консультация берип иштейбиз. Биздин ойлойм, аябай жакшы тарбия алып, ушу атабызды үлгү катары көрүп, анан ушундай даражага жетип атабызго деп ойлойм. Мен эми буга чейин көп эле жерде иштедик. Экология, айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштедик. Андан кийин ушу коомдук фонддорго өтүп, ушу коомдук фонддордо бир нече дыйкандар менен иштеп, аларды алдыга азыркы болуп аткан жаңы ыкмаларга үйрөтүп, мактансам деле болот. Мен менен иштешкен дыйкандар, алдыңкы дыйкандардын, алдыңкы ишкерлердин бири болуп, бири мал бордойт, бири ушу жер иштетүү боюнча, мындайча айтканда чемпиондордун бири нарында. Нарын облусу менен нарында 5 район болсо, 5 район менен иштеп келдик буга чейин. Ушунун баары эмненин аркасынан, ушунун баары ушу атабыздын, апабыздын эмгеги. Мындайча айтканда бизге багыт берип, туура окуу жайга окуткан убагында. Биз ошо жакшы бүттүк деп ойлойм. Ошону окуу жайыбызды бүтүп, анан ушу деңгээлге жетип отурабыз. Мына мен кайра кайталап кетейин, 50 жашка келдик. Ушу атабыз менен, апабыз менен чогуу жашап келатабыз. Эми балким ата-эне жаш кезинде өзүнчө жашаса болоттур. Бирок ата-эне бир кандайдыр бир жогорку деңгээлге келип, жашы боюнча, мисалы, улгайып баратканда чогуу турган жакшы болот. Эне атабызга ушу чай, ысык чайыбызды берип, эне атабызды мындай эс алдырып, карындашыбыз башынан эле ушу чет мамлекеттик уюмдар менен иштегендиктен көп чет мамлекетке чыкты. Анан ар кандай долбоорлордо иштеп, ошо жактан чет мамлекетти көрүп, ошо жердин жакшы жерлерин көрүп, анан демилге көтөрүп, ар дайым эне атабызды көп кыдыртат дүйнө боюнча. Мисалы, Израилга барып, ошол жака 1,5 айдай жүргүзүп кыдыртып келди. Ал жерде билесиздер, 3-түн бири болгон Айлакса мечити бар, ошол жерге алып барып зыярат кылдырды. Андан кийин Турцияга алып барды, бир эмес 2-3 жолу. Андан кийин Европанын мындайча айтканда 5-6 мамлекетин кыдыртып келди. Ошонун баары эле мына эне атабызды сыйлаган, эне атабызды барктагандын белгиси го деп ойлойбуз. Анан эми азыркы жаштар өзүнчө турабыз деген бир тренд кетти эми. Өзүнчө оокат кылганда эле балким кандайдыр деңгээлде жакшыдыр. Бирок айтып атпаймынбы, жана айтып кетпедимби? Эне ата улгайып калганда чогуу болгон жакшы болот. Ал жолтоо болбойт, жардам эле тийбесе жагымдуу да кайра. Чогуу турган жакшы да. Бюджетибиз чогуу болот. Кыйынчылыкта чогуу өтөбүз. Той торкого чогуу барабыз. Бюджетибиз бирдей пландайбыз иш чарабызды. Балдарга каралышат. Балдарга каралыш. Мисалы, аны туура айтып кеттиңиз. Мисалы, биз эртеден кечке жумуштабыз. А балдарыбыз менен мындай камсанабайбыз. Яна атасы, чоң энеси менен булар чогуу туруп жакшы өсүп келатат. Азыр байкап атасыздар, сотканы көп көрүп, азыркы жаш балдар орусча чыгып атат тилдери. Чоң ата, чоң эненин колунда турган балдардын айырмасы мына нукура кыргызча сүйлөйт. Тарбиясы жакшы болот. Тарбиясы жакшы болот. Орусча да сүйлөйт, кыргызча да сүйлөйт. Кыргызча албетте көбүрөөк жакшы билет. Саламдашканды, улууну сыйлаганды үйрөнөт. Улууну сыйлаганды, салт санааны үйрөнөт экен. Биз бул балдарыбыздын келечегине мындай сарсана болбойбуз. Себеби чоң ата, чоң эненин тарбиясын көрүп калды. Менин атым Айданбек, үй бүлөм чоң.
Батыр болгум келет. Манастарды, китептерди окуйм, атам айткан үчүн. Атам көп жаңылыктар көрөт. Атам жүзгө чыгып жакшы жасасын, чоңго чыгып бүт үй бүлөм деле жүзгө чыгып жакшы жасасын. Телевидение, концерттерге барат. Көп медаль алып, көп жакка барат. Жомок айтып берет, Манас жөнүндө. Досторум бар, Усман бар, Байелден бар, Эртай бар, Рамзанден бар. Алар менен эмне ойноп атасың сен? Көп нерсе. Спортко катышасыңбы? Эмнеге катышасың? Күрөштө эмнеге кызыгасың? Ошолор жөнүндө да айтып ой. Спортуңдайды. Спортумда көп балдар бар, аякта көп нерсе бар, бокс бар, муайтай, күрөш, кикбокстор бар. Сен кайсысына катышасың ошону? Ушу барбы? Муайтай бир өзү ушунайда. Жок, күрөшпү, бокс бар эмне? Мен билбейм. Ак мәңгүдү аскызолор талалар, элибиз жаң менен бара-барал, сансыз кыч кылым алат досум мекендеп, сактап келди биздин ата балалар, ал калай бер кыргыз эл. Мен эми ушул үй бүлөгө келгениме 23 жылдан ашыптыр да, 2002 жылы келгем дурус. Ошо келгенден бери эле мындай аябай жакшы, анткени мындай түшүнүктүү, баарын билишет, мындай мага өзү ошо канча 23 жылдан бери келинде эмес кыздай мамиле кылышат, мага ошонусу аябай жагат. Камкор, кайнатам, кайнеме экөө тең түшүнүктүү, ушу балдарыбызга жакшы тарбия берип, мага жолдошума да жакшы тарбия берип, жолдошума жакшы тарбия болгон үчүн биз экөөбүз ушу 23 жыл жашап жүрөбүз да. Бири-бирибизди сыйлап, түшүнүп, ошонан мен кайнатамды айтсам аябай жакшы ата деп эметем. Ошо камкор, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган, үй бүлөсүнө эмес элдин баарына эле ушунча жыл, 40-50 жыл жумушта иштеп, чоң жумуштарда иштеп жүрдү да. Эл менен иштегенди билет, мындай түшүнүктүү деп айтсам болот. Мага аябай жаккан эмеси да, характери патриот да, аябай. Мекенчил деп койго. Мындай Кыргызстандын аябай айтат да, биз эки улус тең айтып атпайбызбы, Америкада бүткүл ошол жака калсын деп, жок, бияка элине келип, бияка кызмат кылып, биякта эле иштешсин деп мындай. Анан өз жанынан да кетиргиси келбейт. Өзүм биринчи кесибим ошо гуманитар университетте социальный работа жагын бүткөм. Ал кесип менен өзүм иштеген жокмун. Биз окутуп бүткөндөн кийин эле турмушка чыктым да. Андан эле балалуу болуп өзүм кесибим менен иштеген жокмун. Андан кийин ошо кайнем аптека иштетип, ошого жардам берип, бухгалтерия жагын бүтүп, ошо документация бухгалтериясын жардам берип жүрдүм. Ошо кыздардын ордуна ушундай иштеп жүрдүм. Андан кийин 2016 жылы ошо бул мед колледжден фармация жагын өттүм. Ошо азыр ошо Нарын областы боюнча мед представитель деп коет, ошо фарм компанияда иштейм азыркы убакта. Атама, апама ошо ден соолук, узун өмүр, дайыма ошо үй бүлөбүз менен төрүбүздө биздин жакшылыктарыбызды, сый-урматысын көрүшсүн. Садыркул агабыздын жашы улгайып 80 жашка таяп калса дагы эс тутуму бекем. Сезимтал көз караш менен дал эле болсо алдыга койгон максаттары, жасап жаткан иштери бар. Айрыкча кыргыз элинин кечээкиси жана бүгүнкүсү тууралуу ойлонуп, үңүлүп карап, эл баатырларын эстен чыгарбай, колдон келсе китеп кылып чыгарып, кийинкилерге калтыруу бул бирден бир милдет дейт. Ойреке китеп, урматтуу эл журтум, Кытайда чыккан Жусуп Мамайдын жазуусунда Мамлекет Шопок баатыр жөнүндө атайын баатырдык поэма экен. Анан ушуну биз Кытайдан баягы Манас Миңде Кытайдан окумуштуулар келип, мен ошону чегерден тозуп алдым эле, анан мага китеп подарок этип калышты. Бул эмне деген китеп десем, Мамлекет Шопок дейт. Биз бул китепти ошо баягы Союздун тушунда кийинки биз таппай жүргөнбүз. Анан абдан сүйүнүп, кубаныч менен колго тийип алдык. Алгандан кийин бул китебин ичинде кытайча экен, баатырдык эпос. Анан алардын өзүнүн саясаты боюнча
турлап жазган экен. Биз ошону алып туруп, бизде ошо өзүңүздөргө белгилүү, биз жергиликтүү санжырачы Мукашеке экөөбүз ошону берип атайын орусчага которулган ошо мезгилде. Азыр эми кыргызча которулган варианты да бар, аны дагы колума тейлек Бишкекте которулуп атат. Эми Мамеке Шопок Батыр боюнча өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул кара тиги Бети Каран таласында аркы дөңдө Миң булак айыл өкмөтүнүн үстүндө эстелиги турат. Мунун урпактары тургуздук. Бул кишилер 18-жылы кылымда жашап өткөн. Ошо мезгилдеги колго түшүп кеткен кыргыз туугандарын издеп, анан ал мезгилде өзүңүздөр жакшы эл билгендей мусулман капыр болуп кармашып турган Ак падышага барып кызмат кылып, 10 чакты жыл ошондо жигит болуп жүргөн. Булардын эрдиги баатырдыгы менен көп мөрөйлөргө, көп согуштарга катыштырып, бул кишилер ошо ягынан Пакистанга, Афганистанга чейин барып, Афганистанда колго түшүп келген көп эрдикти жасап келишкен баатырлар экен. Бул боюнча жеке эле бул китепте эмес, Белек Солтоноевдин Кызыл Кыргыз тарыхы дегенде бар экен, Шопок Батыр жөнүндө. Анан биздин ата тегибизде ушундай эл журтту коргоп жоголуп кеткен бир туугандарын ал мезгилде малды чаап алып кетчү экен. Анан бир-эки мал четинде жүргөн жигиттерди, жылкычыларды колго түшүрүп алып кетчү экен. Ошолорду издеп барып, айрымын куткарып келген, бирок эрдик кылып ошондо көп эрөлдө, сайыштарга, балбан күрөштөргө түшүп, согуштарда ичине жеңишке жетишип келген. Ошо келип туруп акыр аягы мына ушул Бети Каран таласына өлүп, сөөгү ушака коюлуп, ошон үчүн жанында аркы дөбөгө эстелиги турганын көрүп атасыздар. Ооба, кыргыз баласы улуулардын сөзүн угуп, акыл насаатын алып, даанышмандардын айтканы менен жол улап, улуу элдин учугу узарып келет. Садыркул агабыз менен бул жолку баарлашканыбызда бүт өмүрүндө өз ишин сүйүп, жакшы иштерди жаратып, элин сүйүп, ак кызмат өтөп келген үлгүлүү каарман катары көрүп, ичибиз жылыды. Учурда Саадан агайыбыз дали болсо бош отурбастан нарындагы аксакалдар коомун жетектейт. Коомдук иштерге аралашып, кыймылдап турбасам үйдө отура албайм дейт. Эмгек жолунда көптөгөн жакшы иштерди жаратып койгон ардыгер агабыз көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп, эл сыймыгы атанып турган учуру. Атамдын агасы бар эле Кара Ужурда. Көзүңдү ачып жашап жүргүлө дечү. Биз жаш кезекте менин көзүмө көрүнүп, кулагыма угулган жердин ээси бар деп койчу. Анан жердин ээси бар, бул ата бекер жер эмес. Муну Кудай Таала койгон ээлери бар, ал көрүнчүгө көрүнөт, көрүнбөчүгө көрүнбөйт. Ушуну байкашыбыз керек. Жердин ээси бар үчүн ала тоо ыйык деп эсептелет. Ала тоодо мына ошого пример Кыргызстанда бир абдан ыйык жер жөнүндө мисал айта кетейин. Токтол районунда Шамшыкал деген туз чыккан жер бар. Шамшыкалдын тузун барып кыргыздар касып оюп алып кетет. 2-3 күндөн барсаң ордун толтуруп коет. Мунун керемети эмнеде, ушуну түшүнүш керек. Анан кыргыз жердин керемети, жердин тайына сыры бар. Ушу боюнча кыргыз эли биле жүрүш керек. Ала тоонун ыйыктыгын сезиш керек. Эми сөзүңүздүн соңунда ошо жыйынтыктоо оюңузду айтып, каалооңузду айта кетсеңиз. Менин жалпы оюм ушу Кыргызстан ушундай сонун жерде тургандан кийин биз дүйнөнүн үстүнөн караган өлкөбүз. Ала тоонун деңгээли дүйнөнүн айрыкча Азиянын үстүндө бийик турган суу башында турабыз. Ушул бийик жерде, жакшы жерде тургандан кийин бизде ала тоодо бир мезгилде 4 жылдын 4 мезгилин көрүүгө болот. Жазды, жайды, күздү, кышты. Анан ушундай асыл жерде тургандан кийин мамлекетибиз эгемендүүлүктү алды. Азыркы жакшы жолго түшүп, курулуштар, айыл чарбасы өнүгүп атат. Мамлекет өнүгүү жолундабыз. Эми ушуга жалпы журтун бир тегиз ниет пейилди оңдоп, пейилди түздөп, коомду үчүн, мамлекет үчүн салым кошуп, мамлекеттүүлүктү чыңдоо үчүн көп иштер жүрүш керек. Бул үчүн Орек азыркы бийлигибиз да көп кеңешмелерди өткөрүп, сакалдуу, көптү билген, илимпоз адамдардын оюн угуп, ошого карата жапырт бир тилекте иш жүргүзсө деп ойлойм.
Анткени эл азыр кичине жайчылык өтүп кеттик. Ар ким өзүнүн эле кызматын кылып, мамлекеттүүлүктү чыңдоо, мамлекет үчүн иштөө кандайдыр экинчи этапка калгансыганы мен Жайбаракат сыяктуу. жайбаракат сыяктуу ушул менин кичине көңүлүмдү ооруткансып турат. Мамлекет баары бирдикте иштесек, бир максат болсо, элдин биримдиги болсо. Ореке коңшу Өзбекстандан бир уран окуп калдым эле. Бир жылы семинарга барып. Биргелешкен күчтү дейт, эч бир күч жеңүүгө теңдешсиз дейт. Ушул байкап карап көрсөк абдан чоң иш. Биргелешкен, уюмдашкан күч керек. Ал үчүн айыл чарбасын кооперативтерге бириктириш керек. Калган элдер да мамлекеттик бир түзүлүштөргө бириктирип, биргелешип турсак, дүйнөгө анын атыбыз чыгар эле. Сөз соңунда айтарыбыз, тоо койнунда туулуп өсүп, Ала тоонун элине ак кызмат өтөп келген бүгүнкү каарманыбыз Садыркулу Нурманбетовдун баскан изи башкаларга үлгү, урпактардын учугун улай турган, келечек муундарга жол көрсөтчү, мындай наабаттуу улуу инсандарыбыздын катары көп болсун демекчибиз.